6-Кич районунда жайгашкан номер 56 орто билим берүү мектебиндебиз. Кыргызстан 2025-2026 окуу жылынан тарта 12 жылдык билим берүү системасына өтүүгө даярдык көрүүдө. Бул 0-класстын жокко чыгарылышын жана балдардын мектепке 6 жаштан барышын билдирет. Реформа бул жөн гана дагы бир классты кошуу эмес, бул бүткүл билим берүү системасын жаңылануусу. Эми система кандай өзгөрөт жана бул эмнелерге алып келет? Ушул чыгарылышта бирге болуңуздар. Жаңы структурага ылайык 1-6 класстар баштапкы билим болсо, 7-9 класстар негизги билим, 10-12 класстар орто билим болуп эсептелинет. Окуу 6 жаштан башталып 0-класс жоюлат. Бул чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан кабыл алынды жана өлкөнү дүйнөлүк билим берүү стандартына жакындатат. 12-класста бүткөндөн кийин окуучулар жыйынтык тоочу тест тапшырышат. Анын жыйынтыгы жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн негиз болот. Ал эми эмгек рыногуна эртерээк чыккысы келгендер мектепте эле айдоочу, ашпозчу, чаштарач жана ширетүүчү сыяктуу адистиктер боюнча сертификат ала алышат. Ошондой эле академиялык деңгээли жогору окуучулар үчүн атайын тереңдетилген класстар ачылат. Негизи 12 жылдык билим берүүгө түстөн түз каршымын деп айткым келет. 12 жылдык билим берүүгө дагы мугалимдерди сөзсүз даярдаш керек. Мисалы, кесиптик мугалимдер, айтып атпай, чаштарач же болбосо жанагындай орто кесипке даярдоочу мугалимдер жетишсиз. Эмгек мугалиминен сабак бергендер аз, музыка сабагынан жетишпегендер аз. Тиги мугалимдерди кимдер толуктайт, ошону биринчи окутуп даяр болгондон кийин анан ошол жолго барыш керек болчу да. Биздин окуучулар азыркы замандын талабына жараша менимче бул нерсеге даяр, бул нерсеге суусап турушат. Бирок бир катар жана мен айткан практика жүзүндөгү кемчиликтердин айынан балким даяр болбой калышы мүмкүн. Анан кагаз жүзүндө, ой жүгүртүүнө, теория жүзүндөгү жана күтүп жаткан натыйжалар балдардан чыкпай калышы мүмкүн деген ойдомун. Анткени буга бир эмес 3-4 жок дегенде бир 3-4 баягы поколениялардын өзгөртүүсү керек. Анан ошондо гана бир алыскы бир 20-30 жылдан кийин балким ошол натыйжага практика жүзүндө чынында келебиз деген ойдомун да. АКШ, Германия, Япония жана Казакстан сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө 12 жылдык мектептик билим берүү кадимки норма. Бул окуучуларга чет өлкөдөгү университеттерге түздөн түз тапшырууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда 11 жылдык билим менен чет өлкөгө өтүш үчүн кошумча даярдык Foundation программасы талап кылынат. Азыркы учурдагы эң актуалдуу суроо бул 12 жылдык билим берүү болуп жатат. Бул жерде дагы менин ушу оң жагы, терс дагы пикиримди айткым келет. Анткени 12 жылдыкка баягы бардык балдардын окуу китебинен баштап мугалимдерди даярдоо бул эң биринчи ушул орунда болуп эсептелинет. Анан кийин азыркы ушу канча жылдан бери иштеп келатабыз, окуу китептердин жетишсиздиги, ушул эң биринчи көйгөйдөрдөн болуп келет, мектептин жетишсиздиги. Анан быйыл ушул 12 жылга өтүү уже ишке киргизилди. Бизде мисалы үчүн калк абдан көп, балдар көп кабыл алынып атат. Бизде кабинеттер жетишсиз. Балдарды ушул аргасыздан ушу баягы коомдо дагы айтылып атпайбы, бир класста 40-тан 60-тан бала отуруп атат депчи. Бул ошол аргасыздан болуп атат. Ошо балдарды окутканга биз милдеттүүбүз. Окутуп ушу 60-тан баланы отургузуп, бир эмес 3 смен менен окуганга да туура келип жатат. Эгерде мамлекет ошол жардын бардыгын камсыздап, ошол жерге чоңураак баягы бюджеттен көп бөлүнүп, ошол жерге бөлүнсө каражат, мен 12 жылга каршы эмесмин. Садыр Жапаровдун айтуусу боюнча 12 жылдык билим берүү бул балдарыбыздын келечегине болгон инвестиция жана билим берүү министрлиги бул жөн гана убакыт эмес, бул программаларды жаңылоо, мугалимдерди даярдоо жана шарттарды түзүү деп белгилеп кеткен. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүү бул эл аралык талаптарга жооп берүүнү гана эмес, окуучуларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү максат кылат. Бирок негизги суроо бул узактыгы эмес, мазмуну. Сапаттуу билим алуу үчүн мугалимдердин даярдыгы, мектептердин инфраструктурасы жана окуу программаларын чоң мааниге эм. Реформанын ийгилиги дал ушул шарттардын кандайча жана качан аткарылаарына байланыштуу болот.